Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Кыргызстан Орусиядан Жириновскийдин билдирүүсүнө көңүл бурууну өтүндү. Орусия бийлиги күнүмдүк жашоодо боло жүрчү катардагы улутчулдук окуяларын Кыргызстандагы этникалык орустардын укуктарынын жана кызыкчылыктарынын системалуу түрдө бузулушу же аларды улутуна, динине жараша кысымга алуу катары көрсөтпөшү керек. Бул тууралуу 10 августта Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Николай Удовиченко менен жолугушууда айтты. Министрликтин басма сөз кызматы билдиргендей, Казакбаев элчиден эки өлкө ортосундагы тарыхый достук мамилелерине залака тийгизгиси келген, айрым чагымчыл элементтердин көңүлүн алууга аракет кылган кээ бир орусиялык саясатчыларга көңүл бурууну өтүндү. Ошону менен катар министр Кыргызстанда русфобия жана агрессивдүү улутчулдуктун башкы формалары, тарыхты кайра жазуу фактылары, эстеликтерге жана орус тилине каршы чыккандар жок экенин белгилеп, өлкөнүн орус тилдүү калкы өзүнүн руханий жана социалдык муктаждыктарын канааттандыра алышы үчүн орус тилинин макамы мындан ары да корголоорун кошумчалады. 2 августта Бишкектеги парктардын биринде баласын аянтчага ойноткону алып барган адам тейлөөчү кызматкер кыздан орусча эмес, кыргыз тилинде сүйлөөнү талап кылган. Окуянын видеосунда эркек киши кызматкер кызга улам тап коюп айтышып, бир убакта үстөлдө жаткан калькулятор менен уруп жибергенин көрүүгө болот. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет шектүү адамга Кыргызстанда конституция боюнча орус тили кыргыз тили сыяктуу эле мыйзамдуу макамга ээ экени тууралуу расмий эскертүү берген. Милиция жазык кодексинин майда ээн баштык деген беренеси менен иш козгогон. Айрым интернет колдонуучулары ээн баштык катары эмес, улут аралык кастыкты козутуу катары каттоого алуу керектигин жазышкан. Быйыл жайдын башында Ысык көлдө спорттук лагердин тарбиялануучусу орус улутундагы өспүрүм бала сабалганы аныкталып, териштирүү жүргөн. Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты ЛДПР партиясынын лидери Владимир Жириновский 10 августта Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин астында бир канча тарапташы менен нааразычылык акциясын өткөрдү. Ал Бишкектеги окуядан улам Орусиянын Кыргызстандагы элчисин токтоосуз чакыртып алып, бардык соода алаканы токтотууну талап кылды. Кыргызстандык эмгек мигранттарын депортация кылуу керектигин да айтты. Ал биздин чыдам кетип баратат, Орусиядагы эмгек мигранттарынын санын кыскартууну жана экономикалык байланышты басаңдатууну талап кылабыз деди. Кыргызстанда кыргыз тили мамлекеттик, орус тили расмий деген макамга ээ. Булак Азаттык Чекит.орг. Дубнов: орусиялык саясатчылардын билдирүүсү популизм. Орусияда айрым саясатчылар менен президенттин алдындагы адам укуктары боюнча кеңеши Бишкекте орус тилдүү жаран кабылган окуя боюнча өтө курч билдирүү жасашты. Сөз оюн-зоок борборундагы кассирге кол көтөрүү жана жайкы лагерде сабалган бала тууралуу болуп жатат. ЛДПРдин лидери Орусиядагы кыргызстандык мигранттарды чыгаруу керек дегенге чейин барды. Мындай реакциянын артында эмне болушу мүмкүн? Орус саясатчыларынын билдирүүлөрү эмне максатты көздөйт? Азаттыктын суроолоруна Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Дубнов жооп берди. Мындай курч билдирүүлөр эмнеге байланыштуу деп ойлойсуз? Мекендештерине кам көрүүбү же саясий боек барбы? Албетте, бул жерде саясий боек басымдуулук кылат. Орусияда бир айдан кийин Думага жана парламенттик шайлоолор болоорун унутпашыбыз керек. Андыктан максатына оңой жетүүнү көздөгөндөр жана өзүн башкаларга эстетүүнү каалагандар жанданып баштады. Бул ксенофобиялык маанайда жүргөн эмгек мигранттарына каршы болгон, улуу державага болгон сагынычы бар орусиялыктардын добушун алуу үчүн болгон күрөш. Жириновский менен Володиндин айткандарын маргиналдардын сөзүнө теңейм жана бул популисттик, примитивдик билдирүү. Алар шайлоочу деп аталган ошол классты түзүп ага таянууда. Володин Думанын төрагасы, эми аны саясатчы катары узатат окшойбуз. Анткени ал шайлоодон кийин Думанын төрагасы болбойт. Ал Орусиянын президентинин жакын санаалашы катары өзүнүн ресурсун колдонуп бүттү. Азыр ал бар экенин эстетүү үчүн ушундай жол менен публикага ойноп жатат. Адам укуктары боюнча кеңештин реакциясы тууралуу айтсак, ал дагы орус тилдүүлөр кысмакка алынып жатканы тууралуу көнүмүш сөздөрдү айтууда. Бул окуя Орусияга карата Кыргызстандагы жалпы маанайды көрсөтпөйт.
Аны ого бетер курчутуу бул абдан акылсыз, жийиркеничтүү тактика. Демек саясатчылардын мындай билдирүүлөрү Орусиянын ички аудиториясына багытталган турбайбы? Сөзсүз, бул ачыктан ачык Орусияда спекулятивдик, ксенофобиялык сезимдерди колдонуу менен ойноо тактикасы. Сиздин оюңузча азыр Орусия менен Кыргызстандын ортосунда мамиле кандай? Өзгөчө эч нерсе жок. Мурунку мезгилдерге салыштырмалуу көңүл бурууга арзый турган укмуштуу же таасирдүү нерселерди мен белгилегим келбейт. Кыргызстандын 6-чы президенти Москвага барып келди. Аны карап угушту. Ал өзүн токтоо алып жүрдү. Себеби анын тамырын тартып жатканын түшүндү. Ал бир жума мурун убадасын аткаруу үчүн кичинекей сыноодон өттү. Биринчи президент Аскар Акаевди чакырып, анын коопсуздугуна кепилдик берди жана аткарды. Аскар Акаев мурдагы күнү Москвага кайтты. Мунун өзү кайсы бир деңгээлде Москва менен макулдашуу болгонун күбөлөйт. Орус бийлиги буга канааттанбай калышы мүмкүн эмес эле. Кантсе да Москвада алар кош бийликтин лидери президент Садыр Жапаров менен бул кош бийликтин экинчи адамы Камчыбек Ташиевдин айырмасын көрүшсө керек. Алар бул көрүнүктүү кыргыз ишмерлерин колдогондордун ортосунда өлкөдө кандайдыр бир чыңалуу бар экенин түшүнүшөт жана ага байкоо салып жатышат. Менимче алардын биринчисине артыкчылык беришет, бирок бул менин корутундум. Саясатчылардын мындай билдирүүлөрүнүн келечеги жокпу? Менин баамымда кайсы бир конкреттүү кадамдар менен ишке ашпайт. Биз айтып жаткан жек көрүү сөздөрү сөзсүз терс баа берүүнү талап кылат. Кыргыз бийлигинин өкүлдөрү дал ушундай кылды. Менин түшүнгөнүм боюнча кандайдыр бир териштирүү жүрөт. Бирок бул саналуу гана окуя. Москва кандайдыр бир реакция кыла турган тенденция тууралуу айтса кандай болбойт. Ушул нерсеге жармашты да калышты. Болбогон нерсени чоң кылып көрсөтүп, ошол нерсе менен ойноп жатышат. Кайталайм, бул ыплас, уятсыз, зыяндуу ксенофобиялык саясат. Булак Азаттык Чекиторг. Токаев казакстандык спортчулардын Олимпиададагы жыйынтыгына нааразы болду. Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев өз өлкөсүнүн спортчуларынын Олимпиадада көрсөткөн жыйынтыгына нааразы болду. Бул тууралуу ал Твиттердеги баракчасына жазды. Токаевдин айтымында казакстандык спортчулардын Олимпиададагы көрсөткүчү өлкөнүн спорттук деңгээлине туура келбейт жана бул тармакка жумшалган каражатты актабайт. Токиодагы Олимпиада оюндарына Казакстандан 93 спортчу катышты. Жеңишке болгон эркин жана чеберчилигин көрсөткөн спортчуларга ыраазычылык билдирем. Олимпиаданын коло байге ээлерин куттуктайм. Ал көп күндүк талыкпаган машыгуулардын жыйынтыгы. Бирок улуттук курамынын 8 коло медаль алып, жалпы эсеп боюнча 83-орунга жайгашышы Казакстандын спорттук деңгээлине жана мамлекеттин спортту өнүктүрүүгө жумшаган ири каражатына ылайык келбейт. Улуттук кураманын Олимпиададагы көрсөткүчү спорт тармагында реформа жүргүзүү керектигин айгинелеп көрсөттү деп жазган ал. Аны менен бирге Токаев Токиодагы Олимпиада оюндарынан сабак алып, Парижде өтө турган оюндарда эл күткөн жыйынтыкты көрсөтүү керектигин белгилеген. Белгилей кетсек, Токиодо өткөн Олимпиадада медалдардын саны боюнча биринчи орунду спортчулары 39 алтын, 41 күмүш жана 33 коло алып берген АКШ ээледи. Экинчи сапка 38 алтын, 32 күмүш жана 18 коло менен Кытай жайгашты. Ошондой эле 27 алтын, 14 күмүш жана 17 коло уткан Япония 3-орунду алды. Борбор Азия мамлекеттеринин арасында Өзбекстан 3 алтын 2 коло утуп 32-орун алды. Кыргызстан 2 күмүш 1 коло менен 70-орунду ээледи. Түркмөнстан 1 күмүш медаль утуп 77-орунга жайгашты. Ал эми куржунуна 8 коло байге салган Казакстан 83-орунду ээледи. Тажикстандын спортчулары Токиодагы Олимпиадада медаль ала алышкан жок. Эскерте кетсек, Токиодагы Олимпиада оюндары 23-июлдан 8-августка чейин болуп өттү. Ага 200дөн ашык мамлекеттен 12 миңге жакын спортчу катышты. Кыргызстандан бул Олимпиадага 36 спортчуга барды. Тажикстандын экинчи борборунда күйүүчү май жок унаалар көчөдөн өтпөй калды. Тажикстандын экинчи борбор шаары болуп эсептелген Хужанд шаарында күйүүчү май таңкыстыгы жаралды. Бул тууралуу Азия Плюс кабарлады. Маалыматка таянтсак, Хужанд шаарында акыркы кезде күйүүчү майга болгон баа кескин кымбаттап кеткен. Мурда АИ 92 үлгүсүндөгү күйүүчү майдын баасы 7,5 сомон болсо, азыр 10 сомонго чыкты. Баанын мындай кымбатташынан улам коомдук транспорттор пайда алып келбегендиктен линияга чыкпай калган.
Мурда бир күндө 100 автобус жүргүнчүлөрдү ташыса, азыркы учурда 10 автобус кызмат көрсөтөт. Ал эми газ өлкөдө көптөн бери таңкыс болууда деп айтылат маалыматта. Булак медиа центр чекиткейи.